Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз абдан актуалдуу кыргыз эли үчүн, кыргыз тарых үчүн маанилүү болгон Манас таануу жана Айтматов таануу илиминин негизги өзгөчөлүктөрү кандай, жетишкендиктери кандай, ушул тема боюнча маекти Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги белгилүү окумуштуу Ахматалиев Абдылдажан Амантурович менен болгон маегибизди сизге тартуулайбыз. Чыңгыз Айтматовдун темасы бул эми түгөнгүс тема. Бул агайыбыз бирle биз кыргыз эли үчүн эмес, дүйнөлүк адабияттын ушул шедеврине кирип калды. Бул кишини көз өткөндөн кийин мен ушинтип айтат элем, бул кишинин экинчи өмүрү башталды. Убагында биздин Кыргыз Республикасы бул кишини биздин Улуттук илимдер академиясынын академия кылып шайлаган, бир добуштан шайланган. Ал кишини биз ушул көркөм сөз чебери, өнөрүнүн чебери гана билбестен терең философиялык көз караштагы улуу инсан катары билебиз. Эми ушул мына сиздин илимий ишиңиздин көпчүлүгү ушул улуу инсанга арналыптыр. Бир чети балким ушул повесттери, романдары боюнча илимий теманы табуу балким оңой сезилген менен, бирок мен ушу сезип, туюп турам да, бул абдан чоң жоопкерчилик, абдан чоң ушундай бир кыйын иш болсо керек. Вот ушул инсандын чекесиндеги илимий иштериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми чындыгында бул дүйнөдө Айтматов таануу деген илими кирип кетти. Баардыгы колдонулуп атат. Мына Германияда өзгөчө, Түркияда, анан Америкада бир топ Айтматов таануучулар пайда болду да. Бирок ошолордон кийин сиз айткандай кандайдыр бир Айтматовго кайрылып иш жазуунун өтө жооптулугу болуп калды, жоопкерчилиги болуп калды. Жаңы бир нерсе айтыш керек. Айтыш үчүн өтө мындай терең издеш керек, окуш керек. Ошондуктан кийинки мезгилдерге мен көп эле балдар ушу Айтматовду деле алсам дейт да. Ана мен айтам, жок, ол Айтматовду алсаң дагы көп кыйналасың. Жүгү оор. Сен жаңы сөз айтышың керек. Ал сен жөн эле Айтматов менен эле жактап кетем деп ойлого. Сен илимге бир пайда келтиришиң керек да. Кеп жакташта эмес, же болсо документ алышта эмес. Сен ошо илимге кандайдыр бир жаңы бир түс беришиң керек деп айтам да. Анан кийинки мезгилдерде биз ошо координационный бир иштерди жасап атабыз да Айтматов боюнчачы. Башка жакта ким кандай диссертациялар 80ден ашык диссертация корголгон совет учурунда элечи. Анан Айтматовдун чыгармалары бул искусствого мисалы үчүн таасирлери бар. Гуманитардык багыттагы илимге таасири бар, философияга таасири бар. Анан азыр ушундайлар пайда болду. Мисалы үчүн Айтматовдун чыгармалары динге таасири, мисалы үчүн Плаха, Кыямат, же болсо кылым каратар бир күн далалы, же болбосо жана Кассандра тамгасы мына медицинага тийгизген таасири жөнүндө айта башташты. Болбосо айталы жанакы ошол кылым каратар жана инопланетяндар жөнүндө, космостор менен болгон байланыштарчы. Муну жана өз учурунда Зелдович деген академиктер, Борис Яковлевич Зелдович да. Анан жанакы эми Севастьянов деген, Жановеков деген космонавттар ошо Айтматовдун чыгармасын окуп алып, кылым каратар бир күн ошол космосто жүргөндө өздөрүнө ушунчалык таасир бергендигин айтып чыгышканда, мына бул өзүнчө бир дүйнөдө, мисалы үчүн Айтматовдун чыгармалары Сирияда тийгизген таасири деп Сулейман Закия Сулейман деген кандидатский жактаган Айтматовдун чыгармалары Сириянын экономикасына тийгизген таасири деп. Мына ушундай да. Анан биз айтабыз, Айтматовго келгенде өтө жооптуу иш кылыш керек деп. Анан бул Айтматовду мына мисалы үчүн Кытайда жана сиз айтпадыңызбы, Айтматовдун чыгармалары Кытайда кандай изилденип атат, Айтматовдун чыгармалары Батышта кандай изилденип атат. Анан азыр биздин студенттерибиз, биздин жаштарыбыз көбүнчө тилди көп билип калды. Чет тилди көп жазышат. Мына ошондой изилдөөлөр болсо, башкалар эмне деп атат Айтматов жөнүндө, ошолорду жаздырышыбыз керек да. Биз азыр Айтматовдун повесттер, романдары жөнүндө чынында мындай негизинен ойлор айтылды.
Albatta al эми илим деген түгөнбөйт. Улам жаңы нерселер ашылат, бирок ошого даярдык менен барыш керек да. Анан ага өтө кыйын, Рамадарын азыр талдашка. Анан мен ойлойм, биз ошол Айтматов таанууну кеңейтип, ошо чет мамлекеттерде кандай болуп атат? Ошол эле Россиядагы системалашыбыз керек. Ошол жанында турган Казакстанды системалашыбыз керек. Казакстанда өткөндө мен алсам, справочник алсам, 200ден ашык макала чыгыптыр. Айтматов жөнүндөчү. Биздин тилек бар. Канат Осмоналиевич ошол Айтматов энциклопедиясын түзсөк деген тилек бар да. Абдан жакшы. Эгерде Айтматов энциклопедиясын түзсөк, бул дүйнө менен биздин маданият ушундай байланышып калат эле да. Канча деген театрларда Айтматов коюлган. Канча деген кинолор коюлуп атат. Канча деген чыгарма 180ден ашка которулуп атат. Мына ошолордун баардыгын биз карта сыяктуу бир энциклопедия ачып берет элек да. Эми ошол баягы колдо бар алтындын баркы жоктоп кет айтып калабыз, бирок ошону көтөрүп, илимий атайын өзүнчө нукка салган сиздерге чоң рахматыбызды айтышыбыз керек. Бирок мен ойлойм, алдыда дагы көп. Изилдөөлөр, изденүүлөр болуш керек. Мен мисалы үчүн өзүм бир ушул эпизодко абдан таң калам. Эстонияда ошо аспирант болуп жүргөнүбүздө Вильянди деген шаардын драм театрында ал 1986 жылы биз Айтматовдун чыгармасы боюнча Бураны Полустанок деген эмесин коюп, эстон тилинде режиссер бир режиссер койгон, комиссар болуш керек фамилиясы. Вот ошондо эстон тилинде болду да спектакль. Андан кийин биз орусча баягындай синхронный баягындай котормо менен эметип атат да. Эртеси күнү атайын бар ошол кишиге жолугуп, ошо режиссерго, ошо комиссарга жолугуп сүйлөшкөнүбүздө, ал киши ошол кезде айткан болчу. Айтматовдун илимий жактан изилдөө эмеси, эрасы эми башталып атат. Мен канча жолу режиссерлук кылып, ушундай жоопкерчилик менен ушул Вильянди театрына биз сурай берет, эмне үчүн сиз Таллиндин театрына алып чыкпадыңыз, Тартын десем, мен ошол жоопкерчиликти сезип, мына регионалдык театрда алып чыктым. Кийин анан чыкты, Таллинде чыкты, Тартуда чыкты, эстон тили да финно-угор тил тоона кирип кетет экен, абдан татаал тил болот экен, 14 падежи бар экен алардын. Вот ошолордон бери ушундай көрүп абдан таң калдым эле да. Так что ошо сизди мынантип ошо илимий мектепти түзүп, анан биздин жаштарыбызга темаларды берип, аны жактатып аткандын өзү чындап абдан чоң жоопкерчилик болсо керек деп ойлойм да. Биздин адабияттын, биздин кыргыз адабиятынын, ошо дүйнөлүк адабияттын контекстинде кыргыз тилибиздин ушул илимий изилдөө келечеги жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, ошо балдарды чакырсаңыз, ушу келгиле тема берели. Туура айтасыз да. Мисалы үчүн азыр ошол өзүңүз айткандай мода болуп атат да. Бардыгы тең эле башка илимге кетип атышат. Албетте ага барышсын, өсүшсүн. Бирок ушул адабиятыбызды тилибизге келишпесе, биздин тилибиз менен адабиятыбызды ким изилдеп берет? Башкалар мен бир макала жаздым эле, Манасты эмне чет элдиктер изилдеп калабы депчи. Анткени четте кызыгуулар көп болуп атат да. Ал эми бизде Манасты оку десең, көптөр жаштар качат да, аны окуп чыгыш үчүн агай мынча 1 жыл керек дегенде ошого чыдап, ошого Манастын улуттук эмебизди, биздин улуттук эки чоң байлыгыбыз бар. Куштун канатындай. Бул болсо Манас жана Айтматов да. Анан мен жакында эмеде Пекинде болуп келдим да. Ошо Пекинде эпикалык чыгармалардын изилдөөнүн биринчи саммити өтүштү. Ошондо Манаска кызыгууну айтпаңыз.
мен фольклорист болом дегенин баардыгы Манасты айланып өтө албайт. Өзүңүз макалаларыңызда жазып жүрөсүз. Биздин Манас таануучулар дагы жазып жүрүшөт. Чынында эле кыргыздын эки бир чоң, ушул бир чоң ушул олжосу жараткан деп айтсак болот. Кыргыздын кылымдан берки келе жаткан тарыхынын негизги синтези деп айтсак болот. Ушул Айтматов менен Манас феномени. Мына Айтматов жөнүндө сүйлөштүк, илимий мектебиңиздер жөнүндө сүйлөштүк. Эми ушул Манас темасына өтсөк, бала кезибизде баардыгыбыз мынакей биз менен сиздин балалык кез Советтер Союзунун учуруна туура келди. Менде бир ушундай өмүр бою өзүмө бир мындай бир талисман катары алып жүргөн бир эпизоддор болгон да. Ушу биз бала кезде 2-3 класста окуп атканыбызда Сайыкбай Каралаевдин ошол эмеси болсо керек. Ошондо бир 3 жылдык китеп чыккан. Манас, Семетей, 60-жылдары. Вот ошондо чоң атам окутат эле. Кезек менен окутат эле. Окутканда дагы үн кошуп, ону келтирип окуйсуң. Начар окуп калсак, мындай кичинекей чыбыгы менен чаап коет эле. Анан кийин бир эле өзү укпастан ошол жердеги айылдын аксакалдарын чакырып, жайлоодо убакыт көп эле да. Мал карап андай кылып келгенден кийин, анан Каныбек мына жерине мына жерине чейин окуйт. Асылбек тиги жеринен тиги жерине чейин окуйт деп. Анан ошондон чоң ойгонбуз да биз. Кийин анан ушубузга байкашыбызга караганда Манасты илимий деңгээлде алып чыгыш үчүн кандай чоң иштер болгон экен. Мына сиздер эми профессионалдык деңгээлде илимий изилдөө иштерин уюштуруп, темаларды берип, жактатып жүрөсүз. Эми ушу Манас жөнүндө кеп кылып берсеңиз. Каныбек Усманович, өзүңүз айткандай, ошо бала кезде ошол көк китептен тарбияландык да. Мен да ошо бала кезде биз мектепке бара электе ошо тамгаларды таанып алып туруп, анан кийин Манасты чоң энелерибизге, айылдагы кишилерге окуп берчү элек да. Анан ошол биздин аң сезимибизге сиңип калыптыр да. Ошол болуп аткан окуялар эле тоонун ар жагында болуп аткансы эле элестелип туруп алчу да бизге. Чын. Анан ошондой патриот болуп, ар намыс болуп чоңойдук да биз. Балким бүгүнкү ушу элге, коомго кызмат кылып атканыбыз ошо Манастан тарбияланганыбыз, калыптанганыбыз болсо керек деп ойлойм да. Анан эми Манас жөнүндө айтканда, бул дагы чоң океан. Бул дагы чоң океан. Бул дагы түгөнгүс тема. Мына Манас таануучулар тарбияланып атат. Ошо эми 10дон ашык Манас таануучулар бар да. Ошо Манастын ар түрдүү жагын, жанакы Манастын жалпы адамзаттык темасы кандай камтылган, Манастагы трагедия кандай камтылган, Манастагы конфликт, Манастагы пейзаж, Манастагы чоролордун орду, ошолордогу Бакай менен Кошойдун орду, мына ошолор жөнүндө изилдөөлөр жүрүп атат. Бирок илимий изилдөөлөр. Бирок мунун баардыгы азыр жетишсиз. Чынын айтканда Манас таанууга мындай бир өзүнчө бир комплекс изилдеш керек болуп атат да. Манасты эми жалгыз эле бир адабияттагы же тилдик планды изилдебей, муну ошо комплекстүүбүздө философиясын кошо, тарыхын кошо, психологиясын ошо, педагогикасын ошо кошо изилдеген бир учурга келдик го деп ойлойбуз да. Ошон үчүн момундай бир өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы карап, ошол штатын бир кеңейтип, Манасты шарт түзүп берсек, анан Манас изилденбей атат деп эле отура берсек дагы болбойт. Ошого бир мындай бир мына Манас таануу боюнча сабактар кирип атат. Жакында эле мага якуттардын Олонхо боюнча институту келип кетти. Мына да бир 10дон ашык штат бар экен да. Биз эми биздин институтта болгон 5 эле штат. 5 эле штатта. Ал 5 штаттын ичинде дагы кээ бири фольклордун башка тармактары менен изилденет да. Эжелерибиз болсо бир топ жашка келип калды. Өзүнчө секцияңыз да барбы Манаста? Отдел бар. Отдел бар да. Анан бизде кол жазмаларда 80ден ашык вариант бар. Анан биз азыр Сагынбай менен Саякбайды эле карап отурабыз. Ошолорду дагы академиялык басылышын чыгара албай атабыз. Мына 1000 жыл өттү. Манас эпосу 1000 жылдыгы. Ошондон бери 17 жыл өттү. 17 жылдан бери ошону бир элге тартуулап бере элекпиз да. Анан анын комментариясын жазыш керек. Анда өзүңүз билгендей архаизм, историзм сөздөр өтө көп. Аларды азыркы жаштар билбейт, түшүнбөйт. Анан Манас сөздүгүн түзүп койгонбуз. Мына ошол Манас сөздүгүн дагы бир элге жеткирсек деген
Оюбуз бар да, мына өзүңүз билген Жумаш Мамытов деген агай бар. Ошол маркум агай түзүп кеткен китепти да ошо жеткире албай атабыз да. Мындайча айтканда Манастын жана тексттерин гана чыгарып гана койбостон, ошо илим жагынан дагы ошо камкордук кылсак деген оюбуз бар да. Анан ошол Манас менен биз ошо эпикалык чыгармалардын борбору Кыргызстан дегенге алып келишибиз керек да. Эң туура айттыңыз. Анткени 100дөн ашык биздин кенже эпосторубуз, поэмаларыбыз бар да. Антпесе эпикалык борбор Манас 1000 жылдыгын өткөрдүк. 2 жолу фестиваль өткөрдүк. Дүйнөлүк эпостон эпизод. Биз ошо келип эле чогулуш өткөрүп коюп эле анан кетип калып атабыз да. Артында мындай бир системалуу иш жүрбөй атат. Ушуну кытайлар баамдап анан өткөрдү. Анан ошол жерде Кесер айтылды, эми Жаңгар айтылды, башкалар айтылды. Бирок ошондо Манас айтылганда элдин баардыгы кандар дүргүп, ушунчалык бир мындай терс образда башкача айтат, оң образда башкача айтат, жайча өзүнчө айтат, кылычтарды алып, найзалар менен кол менен шилтеп айтканда ошо кытайлык кыргыз айтты, Мамбет Аламан деген, 75 жаштагы чал экен. Эми ошол айтканда ошол башка 70 өлкөдөн келген делегат туруп алып кол чаптыгы. Пекинде болдум. Кытайлык кыргыздарда Бексултан Жакиев, Аскар Какеев агай баштагандар, эме Тургуналиев, Топчубек Тургуналиев тер барып келишти. Алар кытайларда өзүнчө бир конференция өткөрдү да. Анан бизде ой болуп калды. Кытайлар өзүнчө айтып атат. Манасты биз өзүнчө айтып атат. Мына ошолорду бир бириктирип туруп, ошол жер запись кылып, жазылуу кылып, телевидение аркылуу элге көрсөтүп, дагы пропагандалашыбыз керек деп ойлойм да. Мен ойлойм, ушул баягы илимий жагын карап жатканыбыз Манастын. Менимче бул түбөлүктүү эме ушул болобу дейм да, себеби ошол эле Чыңгыз абабыздын өмүрүндө эле бул дагы эми көп кырдуу изилдениш керек да, туура философиясы. Алтысын географиялык жерлердин аталыштары, топонимкасы кандай чоң илимдер. Менимче биз баягы өзүбүзгө түшүнүксүз болгон эле бир позада болуп алып, таарынган абалда болбостон ошол эле кытайлар менен, ошол эле түрк элдери менен, өзүбүздүн казак туугандары менен мындай чогуу илимий иштерди Манас боюнча жүргүзүү биздин чоң алдыдагы ушу милдетибиз деп ойлойм. Бир проект болуш керек болот ошол да. Ошо Манас боюнча да бир проект болуш керек болуп атат да. Анткени сиз айткандай, ошо чет мамлекет кызыккандардын баардыгы ал башкача көрөт. Анан бир проект кылып, ошону тематикада анан баардык жерди изилдесе, сонун жакшы болчу да. Сиз баштаган ошол Улуттук Илимдер Академиясынын астындагы ошол институттун өзүнчө бир ушундай тематикасы, өз алдынча олуттуу тематика кыла тургандай бир шартты түзүү керек экен да бүгүнкү күндө. Атайын балким бюджеттен өзүнчө бир каражат бөлүп, баягы биз эми ошол улуттук долбоорлор деген эле сөздү айтып аталардын баардыгы кагазда калып кетип атпайбы? Ошол именно Манас тегинде, Манасты изилдөөдө, анан кийин майда эпостор жөнүндө да айтып кеттиңиз. Ал боюнча балким биздин илим жана турмуш берүүбүздү өзүнчө дагы сөз кыла турган тема деп ойлойм. Эми ушу Манас таанын келечеги бар деп атабыз, илимий изилдөө иштерин жүргүзүш керек деп атабыз. Жаштардын тартуусу кандай болот эт ушул темага? Эми жаштарды эми кызыгуу пайда болуп калды. Бул 1-2 жылдан бери мына Манас таануу деген сабагы кирип калды да. Анан ошолордун негизинде азыр Манас таануучулар чыга баштады. Эми дарыл Манас таануучу болбойт, бирок кызыгуулар болду. Өткөндө биз ошо 1952-жылкы конференциянын бүткүл союз конференциянын 60 жылдыгына карата биз академиялык конференция өткөрдүк. Мына ошол конференцияга карап көрсөк, ошол жаштардын доклад кылам деп бизге баягы сунуш кылган ойлору, пикирлери жакты да. Эгерде ошону биз жана айткандай курстук иш кылып, дипломдук иш кылсак, булар ошол жактан эле даярданып келет. Манас таануу институту ачыш маселесин көтөрүп атышты. Ушулардын баардыгынын келечеги бар экенин айтабыз дагы, ушу механизм таппагандай болуп атабыз да. Ушул боюнча оюңуз кандай? Жогорку окуу жайларына 34 саат бөлүндү. Бул жакшы көрүнүш Манас таануу боюнча. Бирок ошол Манас таанууну
медициналық академияда же болбосо башка университеттерде филология факультетинде окуткандай кылып окутпаш керек. Туура. Ошого ылайыктап туруп окуш керек. Мисалы канча деген дары дармектер бар Манастачы. Ошолордун негизинде кандайдыр башкача программа түзүп чыгыш керек да. Анан Арабаев университетинде 90 бала кабыл алыныптыр Манас боюнча. Балким бул алгачкы учурда жакшыдыр. Бирок өтө көп. Мынча 90 бала эмес, бир 25 бала, 20 бала бир группа жетет. Анан булар бардыгы Манас таануучу болуп чыгышына мен жакшы ишене албайм. Ачык эле айтайын. Бул филолог деп туруп анан Манас таануучу болуп чыгыш керек. Негизги керек. Анан анын баарына жумуш табыш керек. Анын бардыгына саат жетпейт. Мектептерге барганда ошо 34 саат менен эле отурбайт да. Кыргыз тили жана адабияты деген өзүнчө бир бүт жерде жалпы бардык республиканын жогорку окуу жайларында окулуп атат да. Алар дагы талашат да. Мына ошондуктан биз өтө аша чаап кетпешибиз керек. Эмдиги жылкы балдар бул кабыл алыныптыр. Эмдиги жылкыга ойлошубуз керек. Ошого кандайдыр континенттин азайтыш керек. Анын бардыгын жакшы болот эле 90 балада ошо каражаттап өкмөт Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна өткөрүп берип ошо илимге салып ийсек жакшы болот экен. Бирок баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ошон үчүн баягы турмуш менен мына илимди атпайбызбы? Илимди мындай бир салмактап, ошонун жоопкерчилигин билип, анан бир системалап, анан алып кетишибиз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн дагы айтам, ошо Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна материалдык, техникалык жагынан болсо, кадр жагынан баш татачканга жардам керек. Урматтуу Абдуллажан Амантурович, мына биз экөөбүз бүгүн абдан чоң эки теманын айланышыкесинде сөз кылдык. Мен ойлойм, бул Айтматов таануу, Манас таануу, жалпы эле адабият жаатында илим изилдөө иштери жүргүзүү бул өзү чексиз океан, чексиз түгөнгүс тема. Ушуларга ушинтип киришип, ушулардын аркасынан түшүп, өзүнчө илимий мектеп ачып, ошол илимий мектеп реалдуу түрдө жашап кетип аткандыгына биздин көзүбүз жетип турат. Биз сизди ушуну менен куттуктасак болот. Кандай чоң түйшөгөнгө экенин биз сезип турабыз. Сизди ошол Манас атабыздын, Чыңгыз атабыздын арбактары колдосун. Себеби бул бир эле баягындай бир кыска же болбосо бир тар чөйрөдө изилденүүчү же болбосо кеп кылуучу сөздөр эмес. Бул керек болсо Кыргызстандын өзүнүн бүгүнкү ааламдаштыруу мезгилинде өзүнүн идентификациясын аныктап, ырастап, жолун таап алыла турган маанилүү маселе экен. Ошон үчүн биз сизге ийгилик каалоо менен темабыз дагы көп ошо биздин илим жана турмуш берүүбүздө уланат деген ойдомун. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, өмүрүңүз узун болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүн илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Мында биз ойлойбуз, сиздерди кызыктырган ушул Манас таануу, Айтматов таануу илми жөнүндө сөз болду. Менимче бул эки түгөнбөгөс теманын дагы уландысы болуу керек. Дагы башка окуучулардын пикирин сиздерге тартууламакчыбыз. Телеэфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.